Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм берүүбүздүн көрөрмандары. Азыркы учурда биз Ала Тоо аянтчасындабыз. Бир аз үй-бүлөлөргө суроолорубуз бар, ошолорду узатмакпыз. Бактылуу үй-бүлөлөр көп, бирок тилекке каршы ажырашуулар андан да көп болуп жатат. Эмне себептен келет, эмне себеп болот экенин чогуу билебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиздин үй-бүлө курганыңызга канча болду? 2023 быйыл күздө 10 жыл болду. Мындай үй-бүлөлөрдө баары бир кандай десем бир түшүнбөстүктөр болуп калышы мүмкүн да, сиздерде да негизи ошондой нерселер болуп калабы? Конечно, болот да, түшүнбөстүктөр болот. Чыдаш керек. Үй-бүлө куруш деле бул оңой эмес. Ошол нерсеге бардыгына чыдасаң, жеңесиң. Сабырдуу болуш керек, главное, эки жак түшүнгөн. Түшүнбөстүктөр болуп калган учурда эмне кылып мындай бири-бириңиздерди түшүнгөнгө аракет кыласыздар же кимиңиздер түшүндүрүп, кимиңиздер биринчи кечирим сурап ушундай? Эми негизи ооба. Эми биз түшүнгөнгө аракет кылабыз, баягы ачуулук болот урушкан моментте. Анан кайра эле ашып кетсе 1-2 саат ачуу тарайт. Анан кечирим деле бир сурашкан жокпуз чын-чынына келгенде, бирок баягы күлүп кайра эле дальше жашообузду улантып эле убактылуу нерсе. Азыркы учурда ушу үйлөнө турган же турмушка чыга турган жаштарга кандай бир кеңештер бере аласыз? Азыр жаштар, азыр деген мен мисалы үйлөнгөнүмө 10 жыл болсо, мен үйлөнгөн кезде кичине башкачараак болчу. Азыр кичине башкачараак да. Эми азыркы жаштарга айтарым, көпчүлүк эле карап турсаң, мындай же болбосо кандайдыр бир акчага келип такалып, же болбосо бир ушундай нерсе болуп атат азыр данный момент. Эми ал нерсеге карабай жаштарга ошо айтат элем, үйлөнсө, нике болсо, никеден кийин дальше чогуу кылабыз деп кылса бул нерсе болот. Мен мисалы үйлөнгөндө бизде эчтеке деле жок болчу. Чын-чынына келгенде биз шаарда квартирада тиги бул деп турчубуз да, анан чогуу үйлөндүк. Никеден кийин мына береке болот экен. Берекелүү мына 3 балам бар, бул жакта турат. Кудайга шүгүр. Ошол баардык нерсе чыдаш керек. Анан жеңил нерсеге эме кыла бербей, чогуу болсо жакшы болот деп ойлойм. Анан актуалдуу болуп аткан суроода ошол учурда махыр деген нерсе бар беле? Жубайыңыз махырга эмне сурады эле? Бар. Мен жубайым махырга сурай алган эмес, айта алган эмес. Анан мен өзүм да айта албайт экен. Мен жанында жеңемдер кошулуп барды эле, ошол жеңемдер анан алтын сөйкө анда биз белек кылалы деп ошондой болгон. Ата келинчегим махырда айта алган эмес, айтпай койгон. Эгерде жубайыңыз машина сураса же квартира сураса алып берет белеңиз? Эми азыркы учурда көпчүлүк эле ушундай болуп атпайбы? Ошондо махырга деп атасыз? Машина сураса. Ооба, алып бергенге аракет кылмакпыз, конечно. Чоң рахмат, бактылуу болуңуздар. Саламатсызбы? Саламат. Сиздердин үй-бүлө курганыңыздарга канча жыл болду? 33 жыл болду. 33 жыл болду, Үй-бүлөдө кандайдыр бир мындай түшүнбөстүктөр болуп калабы сиздерде? Эми анда-санда болот да. Эмнеден келип чыгат көбүнчө түшүнбөстүктөр? Эми бул жашоодо ар кандай нерселерден чыга берет да эми. Акчаданбы. Эми түшүнбөстүк көп эле нерседен болот кызым. Анан азыркы ошол үй-бүлө кура турган жаштарга кандай кеңеш айта аласыз? Азыркы үй-бүлө кура турган жаштарга эң биринчиден мен кечиримдүүлүк, ынтымак, анан ысыгына күйүп, суугуна тоңсо эң жакшы жашоо болот. Азыркы жаштарда андай жок. Кичине кыйналса эле азыр ажырашкан көп. Илгери биздин аталарыбыз ажырашкан уят деп тарбиялап биз ошол боюнча жашаганбыз. Азыркылар кечиримдүүлүк аз, жеңил жашоону каалап калышты да. Бирок азыр жашоо деле жеңил. Билбейм анан эмнеге, же тарбия азайып баратабы, биле албайм. Анан сиздердин учурда махыр деген нерсе бар болчу да, Махыр дебейм, анда азыркыдай эмес. Эми азыр айланайын жанагы артисттериң тип эле машина эмненин баарын асманды самап кеткен го. Бизде махырга эмне алып берейинсе, бизде деле ыйман бар. Андай деле эмес, эми бир алтын шакекпи, сөйкөбү алып берчү да. Азыр махырга үй сурап аткан, машина сурап аткан адамдарга, айымдарга болгон көз карашыңыз кандай? Менин бул жаштарга айтарым, баягы түбөлүктүк жашоо ошол менен болсун десе, эми жолдошунун жашоосуна карата эле махыр сураса болот. Анан
тия калып эле тиги машине анан эми ал дүйнө менен курчалбайт да, экөө жашап машинага да жетет, үйгө да жетет айланайын. Ошо бири бирин жакшы көрсө кыйнашпай эле алына жараша сураса болот. Чоң рахмат, бактылуу болуңуздар эчке. Сиздер кантип таанышып калдыңыздар эле? Азыркыдай мисалы телефон жок болчу ал учурларда. Эми тагдырга байланыштуу тең туштар менен чогуу жүрүп анан көрүп калып анан таанышасың да. Жактырып калып. Ооба. Анан азыркы ошол жаш үй бүлөлөргө же турмушка чыга турган кыздарга, балдарга кандай кеңештерди бересиз? Кеңеш деген ошол адам деген ушу жакшылап сүйлөшүп, бири-бирин билип, анан шашпай үйлөнүш керек. Мен ошо кеңешим анан шашканда болбойт. Бири-бирин түшүнүп, анан сыйлашып, терең ойлонуш керек да, оюнчук эмес да. Сиздердин учуруңуздарда деле ушундай махыр деген нерсе актуалдуу беле? Махыр эмне? Махыр деген эми мисалы турмушка чыгып жатканда жубайы сурайт да, кийин эгерде бир нерсе болсо ошол нерсе менен үй бүлөнү багып кетиш керек. Азыркы учурда көбүнчө турмушка чыгып аткан айымдар машина сурап атышат күйөөсүнөн же үй сурап атышат, квартирачы. Ошол нерсени бере албай да ажырашып кеткендер болот да. Сиз бул нерсеге кандай көз карашта карайсыз? Андай ойдо жок болчубуз да, махыр-сакыр дегенди билчү эмеспиз. Андай обязательство жок болчубуз да. Эгерде азыркы учурда ошондой мүмкүнчүлүк болсо, сизден жубайыңыз машина сураса, үй сураса, эмне кылмак элеңиз? Жубайыма машина алып бердим, үйдү алып бердим, баарын деген обеспечить эттим. Чоң рахмат, бактылуу болуңуздар. Сиз үй бүлө кургансыз да, үй бүлө курганыңызга канча жыл болду? Мен үй бүлө курганыма уже 20 жылдан ашты. Эми үй бүлө жөнүндө айта кетсек, азыр сабырдуу эле болуш керек. Азыркы жаштарга деп атпайсыңарбы? Эми азыркы жаштарда баягы биздин убактагыдай эмес, азыркы жаштардын болгон условиясы бар дегендей. Анан эми сабырдуу болуш керек. Албетте азыркы жаштардын баягы учуруңар башка, техника, илим билим өнүктү дегендей. Анан эми сабырдуу болуш керек. Баарын сабыр менен чечиш керек. Ошол башка эмне деп айтабыз. Анан сиздерде да мындай бир аз түшүнбөстүктөр, келишпестиктер болуп калабы үй бүлөңүздөрдө? Ооба, түшүнбөстүктөр болот, келишпестиктер болот. Эки чыны мындай бир кагышка кетет деген кыргызча сөз бар го. Ансагандай ошонун баарын түшүнүү менен кабыл алыш керек, менин оюмча. Биринчиси күчөп баратса, экинчиси токтотуп коюш керек. Экинчи жак күчөп баратса, биринчи жак токтотуп коюш керек деген сыяктуу. Чоң рахмат. Сиздин үй бүлө курганыңызга канча жыл болду? 2 жылдай болуп калды. 2 жыл эле болуптур. Ошол 2 жылдын аралыгында деле бир кандай бир түшүнбөстүктөр болду да, Болду сөзсүз, ал деген үй бүлөдө андай болбой койбойт. Казан аяк кагышат дейт. Кээде түшүнбөстүктөр болуп кетет, эмоциялар болот. Бирок эжем айткандай ошо сабыр. Сабырдын түбү сары алтын деп коет. Сабыр кармаш керек, сабыр. Сабыр деп 3 жолу айтсаң эле токтойт. Баягы келинчегиң да токтойт, өзүң да токтойсуң. Анан жөн эле майда бечек неме менен уруша бербеш керек да. Ошол эң главный көйгөй ошол да. Анан азыркы учурда актуалдуу болуп атпайбы махыр деген нерсечи? Сиздин жубайыңыз махырга эмне сурады эле? Жубай махырга жубайың сурабайт. Жубайыңа өзүң неме кылып алып бересиң да, махыр. Жубайың сурабайт, муну алып бер, телефон же тиги бу дебейт да. Жубайыңа өзүң неметип алып бересиң. Камсыздашың керек, Бирок жубайыңыз сизден ошо махырга квартира сураса же машина сураса, эмне кылмаксыз? Алып бермек белеңиз? Жубайым андай сурабайт, анткени мен андай состояние жок да мендечи. Анан эгер ошондой состоятельный болсом, өзүң чогуу жашап атсаң, квартира сурабайт да мисалы үчүн. Может машина, момундай машина айдайм деп калса, состоятельный болсоң, анда алып берип койсоң, ал немеси жок. Мисалы үчүн колуңан келсе да. Анан Чоң рахмат. Анан азыркы жаштарга бир жаңы үй бүлө кура турган мырзаларга, айымдарга кандай кеңеш бересиз? Азыркы эми жаштарга кеңешибиз сабырдуулук менен чечип, акылдуу болуп, баягы баарыбыз эле ар бир ата эне баласын жаман болсун дебейт. Ата эненин кеп кеңешин угуп, мисалы үчүн азыркы жаштар аябай жакшынакай эле шуумдуктой өткөрүп алышып, анан бир айга жетпей ажырашып кетип атпайбы? Ата энени да ойлоп, бир туугандарды да ойлоп, сабырдуу болуп эле жашап кетсе эле, баары ошол сабыр менен чечилет болуш керек деп ойлойм. Экөө акылдашып бири-бири менен.
Анан ушул сиз айымдарды эми түшүнөсүз да, айым катары сизге суроо. Ушул турмушка чыга турган кыздарга кандай бир мырзаларды сунуштайсыз? Эмнесине карап турмушка чыккыла дейсиз? Эми баягы баланын баары эле жаман эмес дегендей, азыркы кыздар, эмки жаштар баягы таарынбасын, азыркы жаштар машинасына, акчасына, дүнүйөсүнө, байлыгына, атасы бир жерде чоң жерде иштесе анысына карашат. Жок, жашоо аны менен чектелбейт. Баягы сүйлөшүп аткандан кийин, экөө бир турмуш кура турган болгондон кийин акылына, жоопкерчилигине, баягы эми өзүнө кандай деп түшүндүрөм, өзүнүн жагдайына карап үй бүлө курган оңго. Сиз кандай кеңеш бересиз мырзаларга? Айымдардын эмнесине караш керек көбүнчө? Мырзаларга мүнөзүнө, токтоо мүнөзүнө, ниетине, башында эле ниети кандай болот, сүйлөшүп атканда эле билинет да, ал ниеттен да негизи. Ошол нерселер Ошо көбүнчө токтоо мүнөз. токтоо мүнөзгө дейсиз, э? Ошол. Чоң рахмат. Турмушка чыкканыңызга канча жыл болду? 37. 37 жыл болуптур, э? Кандай бир пикир келишпестиктер болуп, түшүнбөстүктөр болуп, ушундай болуп турабы ортоңуздарда? Болуп турат, турмушта өйдө ылдый болуп турат да. Ошол нерсени көбүнчө ким чечиш керек экен? Үй бүлөдө ким чечкиндүү болуш керек экен көбүнчө? Айымбы же мырзабы? Эми экөө бири-бирин түшүнүп, чогуу чечиш керек да. Эми аял акылдуу болуш керек да. Баарын көтөрүп. Көбүнчө үй бүлөдө айым акылдуу болсо, мындай эки жолго түшпөйт, ошондо үй бүлөнү сактап калса болот экен да. Болот. Сиздердин учурда махыр деген нерсе бар беле? Жок, уккан эмесмин. Эгерде азыр ушундай мүмкүнчүлүк болсо, махырга эмне сурайт элеңиз? Билбейм эми. Мисалы, мүмкүнчүлүк болсо. Мүмкүнчүлүк болсо билбейм эмне сурайт элем. Мисалы, азыркы жаштар үй сурап атат, машина сурап атат. Жок, андай деле сурабайт элем. Балдарымдын бактысы болсо, ден соолук болсо, андайдын далайы табылат да. Анан азыр ушул махырдын айынан ажырашып кетип атышпайбы? Ошолорго болгон көз карашыңыз кандай негизи? Көз карашым каршы элемин, эми андан болбойт го, туура эмес го. Ошондон ажырашса анда үй бүлө бузула бербейби? Негизи махыр маанилүү деле эмес, главный бактылуулукту биринчи орунга коюш керек экен. Ооба, ден соолук, бактылуулук. Анан жаңы үй бүлө кура турган жаштарга кандай кеңештерди бере аласыз? Мисалы, турмуш куруп кетишсе, ошонун баарына ысыгына чыдап, соонугуна чыдап, экөө мисалы 2 жаш үйлөнсө бири-бирин түшүнүп, эки жактын ата энелери сыйлагандай болуп, кол кармашып, турмушта өйдө ылдый болот да, ошонун баарын көтөрүп жеңиш керек. Анан эми сиздердин учуруңуздарда 37 жыл болсо, мындай ал учурда салтташтыруу аябай эле болчу да, мисалы кайнене, кайнатанын көзүнчө жоолук салынып, азыркыларда андай жок болуп атат да, аларгачы кандай? Эгерде сиздин келиниңиз ушундай жоолук салынбайм десе, аларга көз карашыңыз түзбү же? Эми мурун биз салынчыбыз, сыйлачыбыз, кайненебиз да уруксаат берчү эмес да. Эми азыркы жаштар современный болуп калбадыбы? Азыр көбүнчө кайненелер, кайнаталары уруксаат берип атпайбы? Шым кийгиле, жолуңарды чечкиле, кээ бирөө болсо салтты кармайт азыр. Кайнатаңарды сыйлап, кайненеңерди сыйлап, илгерки салтты кармагыла, жок дегенде айылга келгенде жоолуктарды салынып, шаарга чыкканда чечип койгула деп ушундай совет берген кайнене кайнаталар бар. Анан сиз өзүңүздүн келиниңиз ушинтип жоолук салынбайм десе, кандай көз карашта болосуз? Эми мен каршы деле болбойм, эми азыркы жаштарга чындап келгенде. Самый главный сыйлап турса эле, ысык чайын берип, апа ата деп сыйлап турсун. Эми анан бирок бир чети жоолук салынып коюш керек го, кайнене кайнатаны сыйлап, жок дегенде кайнатасынын көзүнчө. Айтасыз. Чоң рахмат, бактылуу болуңуз эчке. Студент болдуңуз беле сиз? Жок, болгон эмес. Үй бүлө курганыңызга канча жыл болду? көп эле болуп калды. Канча жыл? 5 балам бар, эми көп эле жыл болуп калды да. Ошол учурда түшүнбөстүктөр болуп, ушундай нерселер болуп калат да, бир аз бири-бириңиздерди түшүнбөй калган учурлар. Болот, турмушта болот да. Негизи үй бүлөдө ким көбүрөөк мындай чечкиндүү болуш керек экен? Аял киши го дейм. Аял киши чечкиндүү болсо, үй бүлөдө мындай уруш көп болбойт, үй бүлөнү кармап калат дейсиз, э? Ооба, ынтымактуу болот да. Аял киши да болуш керек да көбүнчө. Анан махыр деген нерсе бар беле сиздердин учурда? Жок, бизде жок болчу, азыр эле болду. Азыр ушундай бир сизде мүмкүнчүлүк болсо, махырга сураганга эмне сурайт элеңиз жолдошуңуздан? Айта албайм эмне сураганын. Мисалга, Билбейм эмне сураганымды. азыркы жаштар мисалы кымбат баалуу нерселерди сурап атышат да, ошолорго болгон көз карашыңызчы? Азыр эми
Ал жаштардын оюн билбейсиз да эми, ар кимиси ар кандай айтат. Бири акча деп атат, бири мындай эле эме. Ар кимиси ар кандай кылып. Махырга негизи ушул нерсени сураш керек деп ойлойсузбу? Же бул нерсе маанилүү деле эмеспи үй бүлөдө? Маанилүү деле эмес го дейм менимче. Эки жаш бактылуу жашап кетсе эле, төбөлүгү түз болсо, экөө бири бирин түшүнүп, махырдын эмеси деле жок го. Үй бүлө кура турган жаштарга бир аз кеңеш айтсаңыз, кандай кеңештерди бере аласыз? Мен жаштарга кеңешим ата энесин сыйласа, өз атасын, өз апасын кандай көрсө, кайрата кайненесин деле ошондой көрүп, сыйлап, барган жеринде жашынакай болуп, эртең менен эрте туруп, бир туугандарындай көрүп, ошо кайын журтун да сыйласа, жолдошун сыйласа, ошо барган кыздын үйүндөгүлөр да ошо кызга жакшы мамиле кылса, кайненеси да өзүнүн апасындай, кайнатасы да өзүнүн атасындай болуп, ошондо бактылуу жашап кетет. Негизи ошол үй бүлөдө биринчи сый да турат дейсиз. Сый, ынтымак керек. Чоң рахмат эжеке, бактылуу болуңуз. Силерге бир эки суроо берип алсак, үй бүлө курганыңыздарга канча жыл болду? 1 жыл болду элек. 1 жыл боло элек, э? Анан 1 жыл боло элек болсо деле кээ бирде мындай түшүнбөстүктөр болуп калат да ортодо, э? Ошондой учурлар болобу силерде дагы? Кээ бирде. Ошол учурда кантип чечкенге аракет кыласыздар? Кимиңиздер көбүнчө мындай түшүнүктүү болуп, сүйлөбөй калып ушундай болот? Сабырдуулук менен эле жеңебиз негизи. Анан сиз махырга эмне сурадыңыз? Эчтеке. Эгерде жубайыңыз махырга үй сураса, машина сураса, эмне кылмаксыз? Ата бермекмин. Ошондой сизде бир мүмкүнчүлүк болсо, сура десе, эмне сурайт элеңиз? Билбейм, ойлонуп көрүп турмун. Ойлонуп көрмөңүз, э? Анан сиздер бир аз болсо да үй бүлө куруп, уже билип калдыңыз да, анан ошол үй бүлө кура турган жаштарга кандай кеңешиңизди айтасыз? Эмне кылыш керек? Эмнелерге көбүнчө көңүл буруш керек? Биринчиден үй бүлөдө сабырдуулук керек десечи. Ортоңордо махабат болсо ошол эле. Бири-бирин түшүнүш керек го. Ооба. Бири-бирин түшүнбөй кабыл алса, баары жеңиш болот. Кандай адамга турмушка чыгыш керек деп ойлойсуз сиз? Негизи мырзанын эмнесине көбүнчө көңүл буруш керек экен? Баардык жагынан эле көңүл буруш керек. Кандай десем, морально дагы, материально да көңүл буруш керек. Чоң рахмат. Бактылуу болуңуздар. Кийин могул үй бүлө курганыңызга канча жыл болду сизге? 18 жыл. 18 жыл. Эми 18 жыл деген оңой жыл эмес да, негизи элечи көп нерсени түшүнүп калган учур, э? Үй бүлөдө мисалы акты ак, караны кара деп билип калган учуруңуздарды. Анан ушул жаңы үй бүлө кура турган жаштарга кандай кеңештерди айтасыздар? Эми кандай кеңеш? Эми ичпеш керек, самое главное. Ичпеш керек, ооба. Ушпаш керек эми. Ар кандай ситуация болот да, урушгандар болот. Сиздерде деле мисалы ошол учурда махыр деген нерсе бул аябай эле актуалдуу беле? Жок, андай жок болчу. Махыр сураган эмес. Жок. Эне сүтү, махырда эне сүтү, азыр эне сүтү, мурун эне сүтү болчу да махыр. Сиз махырга жолдошуңуздан эмне сурадыңыз эле? Мен махырга эч нерсе сураган эмесмин. Негизи эгерде ошол учурда ушундай махыр деген нерсе болгондо эмне сурамаксыз? Махыргабы? Ал жөнүндө ойлоп көрүп турмун. Мисалы азыр махырга жолдошуңуз сура десе эмне сурайсыз? Эс алып келүүнү Дубайга барып. Чоң рахмат эжеке.